Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Акыркы 40 жылда дүйнөдө кант диабети менен ооругандардын саны 4 эсе өстү. Дарыгерлер диабет менен күрөшүү үчүн шашылыш чараларды көрүү зарылдыгы мурдагыдан да жогору экендигин белгилеп келишет. Кант диабетине эң биринчи кезекте туура эмес тамактануу себеп боло тургандыгын көпчүлүк билишпейт. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө 72.864 адам кант диабети менен катталган. Бирок дартка чалдыккандардын саны 256.000 жакын адам болушу мүмкүн. Себеби диабеттин көп убакыт бою белгилери байкалбай келет. Кант диабети менен жабыркагандардын көпчүлүгү ашыкча салмактуулук, туура эмес тамактануу, тукум куучулук жана стресске кабылуунун негизинен келип чыгат. Барскон айылынын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй бүлөлүк медайымы Бактыгүл Бейшембиева Барскон айыл аймагы боюнча 67 адам кант диабетинен жабыркаса, алардын ичинен 33-ү мырзалар түзөөрүн билдирди. Бул оорунун негизги себептери ашыкча салмак, стресс, тукум куучулук, ушул факторлор коркунучтуу факторлор болуп эсептелет да. Бул оорунун алдын алууда аябай эң биринчи гигиенага, тазалыкка көңүл бурушубуз керек. Кийинен бут кийимдерди кийиш керек. Мисалы тырмак алганда бир жерин кесип алса, оңой менен айыртпайт бул. Тырмак алганда абайлап алып, бутка аябай кам көрүү керек да. Эркектердин арасында бул кант диабет оорусу заара ушатуу көп болот да. Жашы улгайып калган эркектерде заарасын кармай албай калат. Кант диабет оорусунда дагы эркектердин арасында тукумсуздук алып келиши мүмкүн. Кант диабети калктын майыптыгына жана өлүмүнө алып келген негизги 3 оорунун катарына кирет. Кант диабети ар кандай куракта пайда болушу мүмкүн жана өмүр бою уланып, адамдын көптөгөн органдарын жабыркашына алып келерин медайым кошумчалады. Диабет өтүшүп кеткенде көздүн кан тамырлары ичкере баштайт, көзү көрбөй калышуу болот. Буттун кан тамырлары ичкерип кетет. Буттун кан тамырлары ичкерип кетет да, кан айлануу жакшы болбойт. Мисалы бир жерин кесип алса, ошол жерден гангрена кетет да, анан бутун кесүүгө туура келет. Дагы өтүшүп кеткенде бөйрөктөр иштебей калат, башка органдардын баарын жабыркатат. 20 жылдан ашык диабет илдети менен алпурушуп келе жаткан айыл тургуну Дамирбек Шашкебаев илдетке кантип чалдыгып калгандыгын билбей жүрө бергенин айтат. Капысынан доктурга башка илдет менен жатып калып, ошол жактан тапшырган анализден улам билген. Кант диабетине чалдыккандар көпчүлүгү билбей жүрүп, кийинчерээк аябай ашылып кеткенде билишет да. Мен 2002-жылы больницага барып, ушу боору менен жаткам, ошондо анализден кант диабети бар экен деп чыкканда, 1-2, 3, 5 жылга чейин көп деле адам баласы сезбейт экен. Ошонсо деле врачтардын айтканы менен болду, оору менен күрөшө баштаган. Жыл сайын барып больницадан эндокринология больницасына жатып өтүп турчумун. Анан кийинчерээк инсулинге тургузду, бөйрөгүмө талкалайсың деп. Барган сайын оорулар күчөйт экен, слабость болот экен. Кант диабетине чалдыкканым ушу өзүм деле билбейт экенмин, стресстен деди да. Кийинки 15-20 жылдан бери кант диабети, өт оорулары, бел омуртка грыжасы, жүрөк оорулары, гипертония оорулары, рак оорулары көбөйүп, оорулар жаштардын арасында дагы көп кездеше тургандыгын эксперттер билдирүүдө. Бул факторлор калктын генофондусунун начарлашына алып келет жана тукум кууган оорулардын саны көбөйөт. Булардын себеби эң биринчи тамактанууга байланыштуу. Малдын этинен антибиотиктин жана башка дарылардын көп болушу, абанын таза эместиги, экономикалык абалдан улам келип чыккан стресс, нерв оорулары да көбөйүп жаткандыгын гендердик эксперт Бакен Досалиева маалымдады. Кыргызстандык эркектер өздөрүнүн ден соолугуна анча көп көңүл бурушпайт. Анткени стереотиптик көз караш бала кезден эле сен эркексиң, байкуш болбошуң керек деп ата-энеси, үй бүлөсү дагынан дагы, коомчулук жагынан дагы психологиясына сиңирип коюшкан. Анын үстүнө Кыргызда да ден соолукка көңүл буруу маданияты начар. Өзгөчө айыл жеринде эркектер оорусун айтуудан тартынышат. Бул ден соолугуна карата үй бүлө каражатын тартыштыгы, врачтардын кайрылган оорулар боюнча купуялуулукту сактабаганы, дарылануунун кымбаттыгы, формалдуу эмес врачтардын акча алышы, калктын дарылануу боюнча маалыматынын жоктугу жана башка дискриминациялык факторлор. Үй бүлө бюджетинен жылына бир жолу медициналык текшерүүдөн өтүп турууга же санаторияга барып ден соолугун чыңдоо үчүн каражат бөлүп турууну адатка айлантуу керектигин эксперттер кабарлашууда. Ден соолукту сактоо ар бир адамдын милдети. Оору менен күрөшүүдө алдын алуу эң эффективдүү жол экени белгилүү. Гүлкайыр Осмоналиева, саламатта туруңуздар.